Сен эмне жумуш кылам дедиң эле? Мен деген өзүм ыр академияны окудум. Бирок азыр маникюрду окуп алып, ТЦда иштеп жүрөм. Жакшы, жакшы. Өзүңөр эмне иш кыласыңар? Мен болсо стендапермин деп айтсамбы? мобилографмын, мобилограф. Кел, тамактан албайсың, кел. Суши жеп отурабы. Турдукпу? Кете эле. Могу сушуларчы? Атып салды да бир тамак сатып бербейбиби? Ооба. Достор, маанай кандай? Баары жакшыбы? Келип бергениңерге чоң рахмат, Кыргызстандапты колдоп. Достор, азыр интернетте мошенниктер аябай көбөйүп кетти. Менин сүрөтүмү коюп алып, сборлорду ачышып, элдерди алдашып, Бул менин экинчи концертим Кыргызстандапта. Биринчи концертиме тааныштарым келген эмес да. Анткени ошол күнү стендап Астана келип калган да, Бишкекечи. Кийин анан типа Нурбек тарынбай элесиңби деп коет. Мен айттым, жок апа, баары жакшы депчи. Нормально. Мен мурун орусча чыкчым, чындап эле. Кыргызстандапка келгенден кийин мен чындап эле оңоло баштадым. Эне тилимде сүйлөп, ыймандуураак болуп, мындай сахнадан азыраак сөгүнүп, жумага барып. Мен бирдемсени байкадым. Кыргыз стендаптын күйөрмандары менен орус стендаптын күйөрмандарынын айырмасы бар экен да. Мисалы, мен орус стендапта жакшы выступление болуп чыксам, мага айтчы да: "О, круто, Нурба, хорошо выступил, может, выпьем" депчи. Кыргыз стендаптын күйөрмандары башкача айтат экен. Сизге суюк тамак чыгабы же коюубу депчи. Урууңуз ким болот депчи. Биз жакында эле менин стендапыма ролик тартыш керек болуп калды, видеоролик. Атасы менен баласынын ортосунда мамиле жөнүнчө. Режиссер айтып калды: "Нурбек, может быть, сенин атаң эле тартып салбайлыбы" депчи. Анан мен ойлонуп койдум, менин атам чыныгы жашоодо өзүнүн ролун кээде аткара албай калат. Жактан еще камерага ойнош керек дегендейчи. Өзү негизи банкта иштейм. Жаңы ачылып келе аткан банкта иштейм да. Чтоб силер мындай ушунчалык жаңы банкта зарплатаны М-банкка которушат. Башында картошка менен берели дейт. Койгула дедим. Негизи бизнесмен болгум келет, бирөөгө иштегим келбейт. Азыр баары эле байкадыңар, бизнесмендер укмуштуу реклама тартып, креативдүү болуп, сонун болуп атат бизде бизнесчи. Мен досум бир кафе ачты, кафесинин аты баары үйдөгүдөй экен да. Аябай креативдүү экен да атычы. Кафесине барсам, чындап эле баары үйдөгүдөй экен. Туалетине барсам, свети иштебейт экен. Там 1 сааттан көп отуруп баштасаң, официант келип, жумуш таппайсыңбы деп айтат экен. Кетип отсаң, мусорду ыргыта кетчи дейт экен. Прям вообще чындап эле баары үйдөгүдөй экен да. Мен негизи 27-демин. Үйлөнүш керек. Мага күндө айтат үйдөчү, апам менен атам. Үйлөн депчи. Апам айтат: "Өзүңө кызың жакса болду" депчи. "Тапкан кызың жакса болду" деп. Атам болсо биртке башкача да. Атам сүрөтүн карайт биринчи. Так, бул ачык кийинет экен бул кызың. Бул сага аял болуп бере албайт. WhatsApp барбы? Андан көрө WhatsApp-ын бер мага депчи. Мен негизи мындай көптү көргөн кыздардан корком да. Болот го. Түркчө билген кыздарчы. Москвадан жакында эле келген. Дубайда тырмак жасап иштегендерден.
Бир жолу ошондой кыз менен сүйлөшүп калдым, Дубайдан жаңы эле келиптир. Анан үйүнө чакырып калды. Нурбек жүр үйүмө деп. Анан кирдик. Анан болсо үйүнө кирип диванга отуруп айтат: "Нурбек, мен өмүрүмдө кылып көрбөгөн нерсени кылгым келип атат" депчи. Мен болсо айттым: "Хорошо, анда сен жерге жат, мен диванга жатайын" депчи. Ал кыздын көзүнүн ортосунда калы бар болчу да. И постоянно экөөбүз сүйлөшүп атканда мен калына эле алаксы берчим да. Сен мени угуп атасыңбы дейт алчы. Мен калына карап эле, блин, не кылсам, кайра Англияга кетип калсам иштегени депчи. Өзүм жашоому ойлонуп элечи. Бир жолу вообще скучно болуп кетти. Калын сүрсөм тифали утуп алдым. Мен ар жактан азыр үйлөнөм деп кызды ар жактан издеп атам да. Интернеттен таанышкан, бирок биртке коркунучтуураак экен да. Анткени мен Инстаграмдан бир кыз менен тааныштым. Ал Инстаграмга өзүнүн сүрөтүнүн описаниясына Инстаграм испортил все качество деп киргизип коюптур. А жолуксак вообще кеп Инстаграмда эмес да вообще. Ал кыз толук кыз экен. И экөөбүз мындай гулять эткенде 10 санына окшошуп калдык да. Чоң рахмат. Гүл берейин десем, андан көрө тамак жебейлиби дейт. Албетте, васаби сушиге алып бардым ал кыздычы. Васаби сушиде отурабыз, 2 чоң сет жедик. Жеп бүткөндөн кийин, тамак качан келет дейт. Анан үйүнө узатып атам, светофорго келип калдык да, Светофор жашыл күйүп атат, бирок дагы 5-6 секунд бар да. В принципе, мен жалгыз болсом жетишмекмин да. Бирок ал кызга карап, блин, мейли эмкисинде эле өтөлү депчи. Ишенесиңерби, ушунчалык меме болду. Мен автобустарда азыр кыздарга карап атам да. Мен кечээ күнү автобуста баратам, бир аябай сулуу кыз жагып калды да мага. Мен ага карап, ал мага карады. Ортобуста мындай орусча айткандай химия болуп кетти. Анан мен монтип кармагычты карманып бараттым эле автобустачы. Ага жагам деп, почему-то кармагычты кой берип бердим да монтип. И барганча монтип бардым да, монтипчи. Тура эле түшүндө болуш керек, монтип атсамчы. Ага карап. Ан болсо ал мага жакындап калды. Мен там уже место болуп отурдум. Мен ал кызга орун берейин деп чечтим да. Орун берсем, орунга отурду дагы Курал Чокоевдун видеолорун көрүп баштады. Мен айттым, тур энең депчи. Жакшы кыз деп ойлоп атса, блин. Негизи автобуста жүргөндө ар кандай кызыктуу окуялар болот да. Мен бир жолу баратам автобуста. Бир жаш апа отурду өзүнүн баласы менен. Баласы ыйлай берди кечкеричи. Ан болсо мага көрсөтүп туруп айтат: балам, ыйлаба, азыр тетиги байке урушат" депчи. Мен такыр андай байке эмесмин да, мен көрүп атасыңарго жоошмун аябайчы. Бирок ал мага жоопкерчиликти мойнума илип койду да. Айла жок, жаман байке болгону туура келди. Мен айттым, пацан канчанчы жыл болосуң депчи. Азыр инилериме чалам, ыйлаба. Ошого таксиде жүрөм азыр, чисто таксиде жүрөм. Таксиде бир байке айтат, айдоочу байке, бүгүн келатсам. Чото 2 дос жакшы иштеп атат дейт, 2 дос. Мен айттым, байке, анда Оазиске эле барбайсызбы депчи. Ладно, достор, чоң рахмат. Чоң рахмат. Нурбек Азимов. Жактыбы Нурбек? Жакшы. Нурбек мындай, кургатылган жыгачка окшош экен, Жакшы сап чыгат деп алып коесуңузчу. Мушташ сушташка алып алганга мына жакшы.
уй кайтарганга уверенный бир таягың болот го. Жакшы, Нурбекке кол чабуулар. Нурбек айтып атпайбы, биз 10 саны болуп калганбыз депчи, тигиз менчи. Кийинки стендапер менен экөө чогуу туруп калса 100 саны болуп калмакта. Тоос алыңыздар, Жусуп Бердиев. Так, салам достор, маңай кандай? Мен бүгін ақ киіммен шығайын деп шештім. Бұға чейін қара киімде шықшымын. Орыстар айтып қойды ғой, черный страйнет депші. Ал негізі қалыпта. Мен бір нәрсені байқадым. Черный страйнет 2XL-ге чейін, да? Андан дальшесіне жардам бермейді. Bir келген жашоодо чу. Семейсің деп қой. Семейсіз болған ас келгенсің, еще кедейсің деп қой. Блин. Айтып қойды ғой, жашоо бұл кино. Әркімнің ролы бар деп қойды ғой бұл кинода чу. Бұл мен жашоом сценарий ким жазды екен деп ойланып қойдым да керечі. Bir tur ойланам да, ушу мен жашоомдун сценарийini министрдің қызын махаббатын тартқан Рустам Аташев жазған болса керек депші. Сен түшүндүрөйүн бе? Мен жашоомда баягы ошол кинодогудай адамдар көп да, баягы тиги чиришиңе айтып коебуз, бакшиткинде болобуз депчи. Анан Бишкекке келип, Бишкектин абасы булганганына байланыштуу ооруп калдым. Мен бирок жашоодо оптимистмин да. Мындай ооруп калып дагы ушул нерседен плюсун таптым да. Мындай жөтөлүп атып пресс качат өтүп атам да. Айттым ғой, семейиз болуп туруп кедей болгон такыр бири-бирине жарашпайт депчи. Семейиз болуп туруп 570-те жок дегенде бизнес таксиде жүрсөң жарашат да. А мен автобуста жүрөм. Принципиально киши толтура автобуска чыкпайм да. Бир жолу ошондой киши толтура автобуска чыгып алсам, бир эже мени жаман карап, "Тиги рюкзагың чеч" дейт. Менде рюкзак жок. Айттым, эже бул рюкзак чечилбейт дедим. Бул рюкзак эмес, бул эмне кылып жүзү көтөрүп жүрөсүң курсакты дейт. Айттым, эже бул мага керек дедим. Бул жерде менин принциптерим, дипломум, ишке ашпай калган максаттарым, жана крабовый салат бар дедим. Жакында диетага отурдум. Просто мен мурун мындан да семиз болчумун да. Баягы каптал менен басыпчумун атайын. Эркектер жалгыз калып жылдырып көргөнсүңөрбү? Ошондой походка мененчи. Жакында залга бардым. Залга барсам тренер айтат, сен 90-га түшпөйүн, вообще чуркаба деди да. А мен азыр 33-төмүн. 90-га чейин дагы 57 жыл бар экен да. Келдибек Атабеков тааныгандар кол чаап коюңуздарчы. Келдибек Атабеков. Баягы борсокторду тренировка кылдырат го, таанысыздарбы? Мен ошого бардым да. Барып айттым, "Баке, мен дагы ушу борсокторго кошуп тренировка кылдырбайсызбы?" дедим да. Десем айтат, "Мен борсокторду тренировка кылдырам" дейт. Майтокошторду эмес дейт. Жаман обидно болуп кетти. Анан самолетко түшкөндөн корком да. Түшүндүрүп кетейин. Мен оюмча да, самолетко түшсөм элечи. Так, самолетко түшсөм эле, как будто мен отурган жак
мындай болуп аэропорт айланып эле кружиться эте береби деп коркуп кетем да менчи. Аягын айтып кете турган нерсе семиз экен деп эле сындап күлө бербегиле. Эч кимге гарантия жок да өмүр бою арык болуп өтөсүңөр депчи. Чоң рахмат достор, күлүп тургула. Жусуп Бердиев. Ами кетелексизби да? Жакшы, ушул концертти уюштурууга көмөктөшкөнүбүздүн өнөктөштөрүгө ыраазычылык билдиребиз. Bukit KG арзан авиабилеттер, колчолор. Биздин башынан бери колдоп келаткан бул Кекеев досубуз мясо и добра деген. Жана ошондой эле бул концертке дагы өзүнүн салымын кошкон Wasabi KG сушилери, эң даамдуу сушилер Wasabi KG'де. Чоң рахмат. Анда эмесе кийинки стендапчыны чакырып алайын. Бул жигит үй бүлөлүү жигит. Бул жака чыкканда кээ бирөөңөр менен урушуп кетчи деп сүйлөйт, бирок өзү аябай мындай жан дүйнөсү таза, добрый адам. Улукбек Шакиров. Кутман кеч, айымдар, мырзалар, кандайсыңар? Рахмат. Дароо эле айтып коеюн, менин бүгүнкү выступлениям менин нике түнүмдөй. Менден көп нерсе күтпөгүлө. Эмне болору өзүмө да кызык да. Мындай канча мүнөткө жетем, сиздерди канаттандыра аламбы деген сыяктуу. Менин өзүмдүн автоунаам жок. Ошон үчүн Бишкекте автобус менен жүрөм. Анан баарыбыз эле билебиз го, автобуста баарыбыз напряженныйбыз, настроениябыз жок, как будто баарыбызды тыгып алып туруп талаага иштеткен аппараткандай эле. Бирок эң напряженный момент могу Дордой жака кетип баратканда следующая остановка туберкулезная больница дегенде башталат го, Игра в кальмара башталат го, эч ким кыймылдабайт. Билгизбей дем алат, ким чөткөн депчи. Аны узат үйүп туруп, деп кыймылдай баштаганда ошол остановкадан дагы бир киши автобуска киргенде вообще паника. Кимдин жанына отурат болду экен эми деп. Анан бир нерсени байкадым, азыркы карындаштарга автобустан орун бошотуп берсең, ал биринчи мынтип отурар алдында бетиңе карайт экен да. Оценивающий. Кечирип кой карындаш, эми бетиме отурасыңбы дейин келип кетет экен эми. Анан ишин мындай жумушумбу же үйдө бир майда чүйдө нерсе кылып атса деле берилип алып калгандар бар го. Ошондой адамдар мага өлө жагат да. Парковщиктер бар го. Айда. Давай. До конца узатып келип туруп, монтип басып келип туруп. Төлө козуң деп. От души кайфовать этип. Анан өткөндө бильярдтан бир байкени көрдүм. Ал кий менен эмес, жан дүйнөсү менен ойнойт экен да. Монтип туруп бильярдный шарды атып туруп кошо чуркайт экен, монтип. Узатып барат экен лункага чейин. Анан ушул жактан бир аз аша чаап кеткендер да бар. Силер деле тааныйсыңар аны, могул жакта жигиттердин баары. Коомдук баняга барсаң, сени карап алып жышынган брат бар го. Көзүн албайт. Андай да кетип да кала албайсың, кетип баратсаң эме деп эле айтчудай да, токточу эми жышынып бүтөйүн депчи. Анан кичинекей кезимде фобиям бар болчу. Алар сиздердин көбүңүздөрдө деле бар болчу. Апаптоо. Мындай апаптоо процесси сен корккон нерседен да страшный эле го. Момдайнан эле чоң апаңдын сөмөйү келатат маңдайыңдачы. Кыйшык, карыган, арасында кирлер көрүнүп. Таңдайыңа келип туруп 3 жолу апаптагандачы. Корккон нерсе эмес, ага чейинки жашооңду унута түшөсүң го. Анан азыр чоңойдум да, 30дан ашып калдым, анан сүйүнүп жүрөм, ал нерсенин баары артта калды, чоңойдум болду деп атсам, жакында проктологко барыш керек болуп калды. Алар деле ошо чоң апалардын принциби менен иштейт турбайбы,
базар жок, сөмөйүн көрбөйт экенсиң, бирок сезет экенсиң да. Үшө сезгенде дагы ал сезим сени бир 2-3 айдай кое бербейт экен. Бир айдай балдарымдын көзүн карай албай, Букет Кейжиден билет алып өлкөдөн чыгып кетсемби деген ойлор келип. Ошо ден соолукту карагыла. Улукбек Шакиров, чоң рахмат. Ол жаулар Улукбек Шакиров. Кыргыз тили өтө кызыктуу тил, мындай башкача го. Мисалы, орусча похмелье деп коет, Пойдем похмеляться дейт го. Кыргыздардыкы кандай? Баш жазуу. Башты жазып келели деп. Жат жазуу дегендей эле го. Кийинки тема жат жазуу. 50 граммдан калтырбай алабыз. Аркасынан рассол ичебиз дегендей. Баш жазуу, эми дил баянды. Жакшы. Неме делечи, измена деле, көзүнө чөп салуу деп. Оор сөз го, кылгың келбей кетет го. Келгиле, аны эмесе бул кийинки чыгуучу стендапчы биздин эң улуубуз, азыркы бүгүнкү курамдагы өзгөчө байкебиз. Чын дилиңиздерден күлүп отуруңуздар, айрыкча айтканда карманбаңыздар. Замир Аданов байкебиз, тосуп алыңыздар. Саламатсыңарбы? Мыкы эл каякта отурат? Тура эле карап атамбы? Кандайсыздар анан, жакшысыздарбы? Барыңар мени бүгүн көрүшкөнүмө жана силерди көрүп атканыма кубанычтамын. Көчө сүй түнүн кандай өткөрдүңөр? Аме сүй түнүн деп коем, сүй күнүн кандай өткөрдүңөр? Мен өзүмдө көрүп албадым, элдин барынча. Мен вечно эле сүй түн да меники. Анан азыр жаштарда ушундай мода болуп кетиптир го, свидание вслепую деген. Мен аны менен жашайм. Вслепую үйлөнгөм, вслепую жашайм. Вслепую иштейм дегенде. Могу бир сөз бар го, эркектер көзү менен сүйөт дейт го. Мен көзүм менен сүйө албайм мен. Мен башка жерим менен сүйөм. Жо, силер оюңар жаман экен, башканы ойлоп атасыңар, мен жүрөгүмдү айтып атам мени. Эми ар ким өзүнүн оюна жараша, боюна жараша айтат да. Акыл жүгүртөт да боюначы. Анан менде да жаман адаттарым бар, мен деле тамеки чегем да. Анан дайыма тамеки алганда жана саламатты сактоо эскертет деген жазуусунун жанында сүрөтү бар го. Сокурдук дегенди алып чегем да. Ана мен burada сурай берчимин да. Неге ушундай болуп жаралып калгам депчи. Атаман деле сурап көрдүм, апаман деле сурап көрдүм, башка бир туугандарым бары вроде баары эле көрөт да. Ана мен айтам да кедечи, мен точно силердин балаңармынбы депчи. Бир жерден таап алган эмес беле мени депчи. Ойлор келет экен. Анан мен ойлоп койдум, адам көз көрбөгөн адам аябай ойчул болуп кетет да. Ойлонуп отуруп анан мындай кылдым да. Мени атам мен энем жаратып аткан маалдачы, процесс болуп аткан маалда экөө тең көздөрүн бекем жума алса керек да. Ошон үчүн жубайлар көзүңөрдү жумбагыла. Ответственный момент келгенде ачып койгула, бири-бириңерди карагыла. Анан мага аябай жагат да. Жанандай көчөдөн боркер, мындай ушундай кыздар болот го, жолдон өткөрүп коеюн байке деген жанда чояңдогон жанандай кыздар болот го, өздөрү байке давайте вас переведу через этот проспект деген.
Анан ошондой кыздар айтат го, вам байка сколько лет деген, анан 40 лет, вы так молодо выглядите, вот такой красивый дегенде, үйгө келип алып күзгүнү карана бересиң да кечке элечи. Карабай, сөздүн касиети, кудурети кандай күчтүү, жашагым келип калат да, кадимкидейчи. Мен массажист болуп иштейм да өзүмчү. Анан денелерди укалап, ушалап, көнүп калгам. Анан менин кабинетимде лично мага келгенде раздевалка деген понятие жок. Ал эски тааныштар үчүн. Жаңы жазылып келгендер мага кээде кызыктай суроолорду берет, байке мени карабай туруңузчу деп. Чоң рахмат. Бар болуңуздар. Чоң рахмат. Зайнур байке. Кол чабуулар болсун. Бул байкени бүгүнгүздө тааныйсыздар, араңыздарда фанат болуп келгендер бар болуш керек. Бахтияр Тынаев. Ассаламу алейкум достор. Күлгөнгө даярсыңарбы? Даяр болсоңор бир жолу күлүп койбойсуңар, анан баштайлы. Мен кыргыз стендапка келип чыгып жүргөнүмө 1,5 жылдан ашык убакыт болуптур. Анан өзүм жөнүндө ачык жана кенен айтып беришке убакыт келди деп ойлойм. Мен негизи өзүм үй бүлөлүү адаммын. Бир байкем, 4 карындашым, ата-энем бар. Алты бир тууганбыз, ата-энем мугалим. Мени өкүндүргөн нерсе, билейген мугалимдердин үйүнөн 2 отличник чыгып калды. Мамаша менен папаша эле картонун отличниктери. Алты бир туугандын ичинен эң эле билимдүүсү менмин. Менде деле билимге тиешелүүдөн могу костюмшум эле. Буюрса кыргыз стендап популярдуу долбоорго айланды. Анан ошонун пайдасын ар бир эле катышуучу көрө баштадык. Мисалы мына мыкы iPhone 16 алды. Мен iPhone 15 алдым. Калган стендапчылар опыт алып атышат. Негизи бул стендап аябай татаал нерсе, буга чыгыш үчүн же опыт керек, же талант керек да. Менде экөө тең бар. Таланттуу болгондуктан көп чыга берип, опытный болуп калдым. Анан негизи бизде кыргыз стендапта система жанагы сетевой маркетинг сыяктуу эле. Барыбыз эле концертке 10-дан 15 киши алып келебиз. Анан пирамиданын үстүндө мыкы. Мыкыдан кийин мен астымда көзү деген кыз бар. Кээде үстүмдө болуп калат. Кээде астымда болуп калат, кээде капталымда болуп калып атат да. Ошого дагы шүгүр, астымда Улук Төлөмүш болуп калсам не кылмакмын. Шустрый неме мен эчак тебелеп үстүмө чыгып кетмек болуш керек. Анан менде жаңылык бар, мен жашоомдо акыркы убактарда пополнение болду. Кышында үйдө бош жата берип, 12 килограмм салмак кошуп койдум. Үйдө бош жата берип, чарчаганча уктап атам. Негизи чөнтөгүңдө акча болсо жатканда эле жакшы экен. Бирок чөнтөгүңдө акча болуш үчүн жатпаш керек экен да. Анан мен өзүм негизи 2005-жылы мектепти бүткөм. Быйыл 20 жыл болуптур. Анан убакыт ушунчалык бат өтүп кетти. Мен 20 жылда даже үйлөнгөнгө үлгүрбөй калдым да. Негизи 20 жылдыкка жалгыз барыш бул өтө уят нерсе. Мындай проблема башыма келгенде өзүм күнөөлүүмүн, катамды сезип өкүнүп атам. Мындай болбош үчүн мен мектепте окуй эле койсом болмок экен. 20 жылда да кандай өзгөрүүлөр болду жашоомдо. Ошо бир матч алдым, бир iPhone 15 алдым.
Бир эки жолу капельница алып турмун. Башка деле өзгөрүү жок. Дагы бир өзгөрүү бар. Биз 20 жыл мурун Султан Садыралиевдин концертине барып, сүй жөнүндө ырларын ыгып алып ыйлай берчүбүз. Арадан 20 жыл өттү. Султан Садыралиев биздин концертке келип какатеп отурат. Мындан аркы тамашаларым ачыгын айтканда мындай толук бүтпөй калды да. Ошондуктан анча мынча жерден өзүңөргө ылайыктап бүтүрүп алып жыргай берсеңер болот. Силерди айтып коюп өзүм бүтүп калдым окшойм. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Бакалайке. Жакшан жоксуңар бар жакшы. Şu eylesерди. Şu tasar. Şu atsaңар анда балиги бар эс алып келгиле. Эми келгиле. Кийинки стендапчыбыз ошо жанагы силер Окна Бишкек, Натяжной потолок фон 5 деген аккаунттардан кирип алып, өлгүдөй бир сонун сөздөрдү жазасыңар бул кызыбызга. Гузи Талантбекова. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Мени Гузя деп эркелетишет, Гузи депчи. Анан өткөндө бирөө айтат, Гузи с Алиэкспресса что ли дейт. Жок эми Гузи Таласа. Ошо Гузи Таласа жашым болсо, мен жашым мындай да. Ай, азыркы жаштар деп сүйлөп калган возрастка келип калдым. Негизи байкасаңар, азыркы жаштар деген сөз мындай муундан муунга өтүп келет да. Мисалы, улуу апалар айтып калат эмеспи? Ой, азыркы жаштардын колунан эчтеке келбейт, тил эле укмуш депчи. Анан ичиңен айткың келет да, ой апа. Колдон караганда тил жакшы экенин просто эле силер билбей калдыңар да депчи. Татуировкам бар. Бирөө төшүмдө, бирөө колумда. Анда былтыр эле тарттыргам. Анан негизи бай жашыраак кезимде эле тарттырайын десем болбой коюшкан, эми койчу, эми тарттырбай эле койчу, тим более төшүңө картайганда ылдый түшүп кетет депчи. Анан болбой эле мейли деп күтүп жүрүп, анан баары жылып бүткөндөн кийин тарттырып койдум. Төштемекчи, өткөндө уроки соблазна дегенге бардым. Укмуш лайфхактарды үйрөтөт экен. Мырзанын кантип жүрөгүн багындырыш керек, ага кандай сөздөрдү айтыш керек депчи. Ага аябай көп мээнет кылыш керек экен да. Анан деген мынтет, сага бир мырза жагып жүрсө, сен аны карап алып чачыңды мынтип кармалашың керек. Же жанынан өтүп барат, байкатпай төшүң менен тийип кетишиң керек дейт да. Аны элестеткиле, төш менен тийгенде менде баягы Роза деген кызыбыздай байлык жок. Анан чачыңды кармала дедиле, чачым кармалып баштасын, башым жестко кычып кетти. Анан тырмап баштасам, бул бүттеп кеткен эме го деп качып кетти. Ошо өткөндө Таласка бардым. Таласка баратып, Таластын таксисттерине өлө баа бердим. Жол гололед, кар жаап атат, күн суук, туман. Баарыбыз коркуп баратабыз да, аман эсен жетип алсак экенбиз эми депчи. Баарыбыз, бирок водительден башкасы. Водитель шадраңдайт, музыканы коюп алган, тоодо серпантиндерде мондай обгон берип айдайт башка машиналар мененчи. Анан да жөн барбай WhatsApp'та голосовой жазып келатат да башка таксистергечи. Брат, жолго чыга бергиле смело. Жол жакшы, туман бир аз эле деп коет. Болбосо тумандан фарасын жарыгы көрүнбөйт да. Анан да минтпедиби. Мен негизи резиналарым летний. Ан багажда цеп бар. Кудай сактасын эле тытып баратам дегенде мага мондой ой келди да. Биз давно эле өлүп калган окшойбуз. Биз ошо призрак болуп эле бараткан окшойбуз депчи. Анан бирок Кудай сактасын, Таласыма аман эсен жетип бардым. Жеткиче пендечилик кылып кетирген күнөөлөрүмөн кечирим сурап бардым. Барсам эле Таласым өнүгүп кеттир. Именно менин айылыма алтын кен ачылыптыр да, Кумтөр 2. Барсам эле баары бай деп койгула, акча бир жагында фасоль, бир жагында алтын. Керек болсо убагында айылда ичип жүргөн браттарым бар алтында иштеп,
убагында кетип калган жеңелерим баары келип калыптыр да. Анан жеңелерим болсочу оригинал Louis Vuitton сумка менен оригинал Adidas халат кийип калыштыр. Анан ойлодум да, эми Таластын кыздары мурда эле кымбат эле алыңы депчи. Эми таза эле кымбаттап кеттик го деп. Бирок мен болсо эми мурдагы баасы менен деле андан деле ылдый деле кете бермекмин. Эми масло оригинал болбогонойнчу. Рассрочка деле бар. Американский кинолорду көрсөң, мындай балдары аталарына тарнат экен да. Мен атам мен соревнованияма келбей койду, мен спектакльме келбей койду депчи. Мен мисалы ёлкага атамдын келишин каалачу эмесмин да. Мас болуп келет да. Анан келип алып эжекеме тийишет. Классташ балам атасын магазинге тартып кетет. Жинди келсе Аяз атаны жакалайт. Анан жөнө турбай кыйкыр өкүрүп балет этет да мага. Кызым давай белге кирип прогиб чап депчи. Болбосо мен вальс билип атам да. Анан мен бывший күйөөм жөнүндө тамашам бар болчу. Мындай бывший күйөөм экөөбүз ажырашкандан кийин катуу ынтымактуу болуп кеттик. Ошону эле өкүл ата коюп алсамбы дегенчи. Анан ошону угуп алып аябай таарынды мага чалып алып, эми күйзейм, жөн эле койт белең, эми биякта келинчигим таарынып атат, ызылдап атат депчи. Блин, эркектер үйлөнгөндө эле аялдарыңар сүйлөп каласыңар, Анан айттым, эми сен аялың сенин ишиң. Вообще-то аялым мага атандашпасын. По-любому мен жолуму дедим. Мен өлө сүйүнүп жүргөм да, мага жаш балдар тийишет 98-жылкы депчи. 98-дер деле карыптыр. Азыр мага 2002-2005-тер көз кысып калды да. Анан мейли эми 10 жаш тең жаш деп коет. Анан ойлондум, ушу жаш балдар эмнеге мага окшогон эжекелери менен дос болгусу келе берет депчи. Көрсөм мындай экен, мырзалар жаңы машина айдап үйрөнүп аткан кезде, мындай эски ускуу машина айдашат, Туурабы? Passat, Audi, механика. Кайра айдагысы келип көздөрү күйүпчү. Анан үйрөнгүчө далай сүзгүлөп. Анан үйрөнүп алгандан кийин эле жап-жаңы зыпылдаган, маякпаган клёнкасы менен машина айдап кетишет да. Бирок өмүр бою эсинде биринчи айдаган Passat калат экен. Ошо чоң рахмат туугандар. Мен бүттүм. Рахмат. Анча-мынча жубайлары менен келген эркектер кайсы жерден күлүйсөк, күлбөй койсок да ойлонуп отурушту да. Үйгө барганда өзүнчө бир күлүп алат окшойм, ваннага кирип деп атышат да. Жакшы. Анда эмесе бул жигитти тосуп алыңыздар. Өзү үйдүн эркеси, бирок чоң киши болуп калды. Кыргыз стендаптын эң эле пафосный областынан келген Султан Бейбарс. Ассаламу алейкум жамаат, кандайсыңар? Бир кол чаап коюңуздар. Биринчиден мага анан өзүңүздөргө дух бериңиздер. Мынау жер аябай необычный жер экен, бир жарым саат турсаң любой сетевойго кирип кете тургандай кезиң го, мерчи. Жаңылыктардан айтайын. iPhone алдым. Мактанган жокмун, эркекчил алдым. Буга чейин Samsung көтөрчүм. Анан алганын алдым, бирок 3 күн назат чыга албай кыйналдым да. Samsung көтөрүп жүрүп. Анан iPhone деле, мындай девушкаңдай экен да. Болгондо да сулуу, анан фигурная. Түндө уктатып ойгонуп кетсең, бар экен эстеп кармалап карай жатып алат экенсиң да. Анан жаңы жылда айтып коет го, мындай кыялдар орундалат деп. Менде да бир кыялым бар. Мен прогноз погода алып баргым келет. Бирок мен патриот болмокмун, патриот алып барчу болмокмун. Мен бардык областтарда айтып келип, Таласка келгенде 2 градус кош коймокмун. Кааласам 3 градус кош коймокмун. Өзүм билем да, туурабы? Анан мурун жакшы эле, көчөдө баратып акча таап алчу керек. Азыр М-банк чыккандан бери акча да таппай калдык го. Алдыңан бомбуш чыкса, наличке берейин десең, наличкең да жок. Мен деле свидание бардым кече. Бирок 30тан кийин свидание башкача болуп калат экен да. 30тан кийин свидание чисто питание чөймө болуп калат экен да. Только плотно тамак жемей болуп калат экен.
Ана мен аябай опытный кызмен бар болуп турмун кечээ свиданияга. Ушундай опытный экен, греческий салат заказ бергенбиз. Мен колумду жууп келгенче, жана салаттагы сырдын баарын терип жеп салыптыр, Дальше жанагы салат неинтересный. Анан баягы романтик болуп букет бердим, гүл бердим. Гүл берсем букетти карап, мени карап, гүлдү 4700 сомго алдысызбы дейт. Каяктан билесиң? Мен цветочныйда сатуучу болуп иштейм дейт. Анан убактым жок дейт. Келиң сүйлөшөлү, этерек сүйлөшөлү. Мага ички жан дүйнөңүздө эмне бар? Мына ичиңизде эмне бар айтып бериңизчи дейт. Айттым, ай карындаш, мен ичимде майка эле бар. Эгер вдруг сиз экөөбүз сүйлөшүп калсак, мага измена кылбайсызбы дейт. Көзүмө чөп салып кетпейсизби дейт. Айланайын карындаш, мен малга да чөп салбайм. Мен өзүм корком изменадан. Мен изменадан өзүм ушунча корком, мен даже үйүнүн жанындагы магазинге башка пакет менен кирбейм. Анан счет келди. Төлөйүн десе мен төлөп койгом дейт. Кайсы акчаңа? Жана букетти сатып бергем дейт. Анан менде бир маселе болуп атат. Чоң эле маселе. Көзү чоң эле аял алыш керек болуп атат да. Ата мынагы болбойт. Мен жаратканга суроом бар, мен кирпигим гана. Мен силерге азыр түшүндүрөйүн, мен азыр ортоңку эле ракурста алып атам да. Ылдыйкы өйдөгүлөр силерди көргөн жокмун мен. Ген алмаштырыш керек. Бул силерге тамаша болуп атат, мага чоң проблема. Эми элестетсеңер, мен өзүмө окшош аял ала алсам, менин балдарым чисто мындай жыт менен эле жүрүп калабы кандай? Айылга бардым, Таласка. Айыл сонуңго, мындай эртең менен коростун үнү менен турасың, короз тургузат сени. Бирок мен ойлоном да, ушу корозду ким тургузат болду экен? Анын будильниги жок да турабы. Бирок аны деле аял тургузса керек. Жата бересиң, турбайсыңбы? Элдин коросторун каранчы понтуруп жүрөт уже. Биз турганча жүгөр калбай кала турган болду уже. Анан атам экөөбүз отуруп сүйлөшүп калдык. Анан силердин деле атаңар айтып береби мындай. Убагында шаардан үй чыкканда албай койгом деп. Неге десең, ким жашамак эле дейт го. Анан жакшы да бир жаңылык бар. Жакында 1-2 күндөн кийин Кыргыз стендап менен Германияга, кыргыз мекендештерге гастролдоп кетип атабыз. Мен да кошуп алды, мен да кетип атам. Бирок ал жактан уят болбойн деп мындай немис тилин үйрөнүп алыш керек болуп атат. Анан убакыт аз. Анан мен кантип ушу немис тилин үйрөнөйүн деп батыраак немецкий овчарка сатып алдым. Бирок ал немисче деле билбейт экен. Ал даже кыргызча деле билбейт экен. Оказывается, иттердин тили бир эле общий тили болот турбайбы, ваф деген. Городскойлордуку гаф болот экен, болду. Анан ит бакканды да билиш керек экен. Мен ойлогом эркек сатып алдым деп. Оказывается, мен ургач сатып алып турмун. Бир күн эшикке чыксам эле кошунам ит экөө махабаттын туу чокусуна жетип атыптыр. Кошунам барып айттым, итиң байла. Меники овчарка. Акчага келген. Сеники өзү келген. Десем эми сүйүү пародага карамак беле дейт. 2 жашка тийишпей эле койбойлу дейт. Хорошо дедим. Анан алда болбой калдым, ушак тилин үйрөнөйүн деп атам. Азыр трендтер чыгып атпайбы, ар кандай, Алмаз айткандай. Бирок ушу трендтер кыргыздар биз ойнобой эле койсок бизге жарашпайт ошолорчу. Чын. Жана слушаем, но не осуждаем деген тренд бар го. Ойноп көргөндөр бар, кол жак болгочу. Алтука сен явно ойногосуң, кол жабер. Анан байда бир дос кызым ойноптур күйөөзү менен. Кыйнаган го, келем деп анан. Күйөөзү аябай мындай ачык киши да. Анан келем сен башта дептир, анан аял айтыптыр. Мен сен экөөбүз биринчи свиданиядан жолукканда сен мага жаккан эмессиң. Хорошо анан. Эми сен айт дептир. Бирок ичиңде болгон нерсени чынын айт десе, күйөөзү аялын карап айтыптыр. Силер менин экинчи семьямызгар деп. Ажырашып кеттир. Ушу жакшыбы эми? Ал семьядан да 3 кызы бар экен. Аманда, Линда и Рос деген. Ошо эмнени айтайын? Жашоодо да, сүйүүдө да тактиканы алмаштырып жашайлы. Чоң рахмат. Таласым алтын бешигим.
Ол чағылар Султан Бейбарс. Ой, соның. Барыңыздарға чоң рахмат. Кыргызстанда ушун менен соңуна келди, урматтуу биздин көрөрмандар. Кыргызстанда чоң рахмат. Үйүңүздөргө аман эсен жетиңиздер.